Ва инналлаха рабби ва раббукум. Албетте Алла менин Роббум, жана силердин Роббуңар. Фа'буду, ошондуктан ага гана ибадат кылгыла. Хада сирату мустақим. Мына ушул туура жол тугандар. Фахталафал ахзабу мин байнихим. Топтор өз ара талашып тартышып кетишти. Кандай талашып тартышып кетишти? Кээ бирөөлөр айтты, Иса өзү Кудай деди. Алияду билла. Кээ бирлер айтты, жок, Иса пайгамбар Кудай эмес, бул Кудайдын баласы, адашпагыла деди. Алияду билла. Кээ бирлер айтты, жок, Кудай өзү үчөөнүн бирөөсү деди бул. Ушинтип булар өз ара талашып тартышып кетти топтор. Фавайлул лиллазина кафару мин машхади яумин азим. Алла Таала айтып атат, азап болсун. Кимге? Капырлык кылгандарга. Улуу күндүн көргөндөрүндө ошондо ошолорго азап болсун. Эртең кыямат күнү улуу күн келет, вот ошондо буларга азап болсун дейт. Аллаху акбар. Иса пайгамбар, алхамдулилла, Алла Таала инжил берип, кереметтерди, мужизаларды берип, үммөтүнө мээнет кылып, ар бир пайгамбарга өзүнө жараша Алла субханаху ва таала убагында жардам көрсөтүп, кайыптагы жардамдарды көрсөтүп, ар бир пайгамбарларга инсандардан, жиндерден Алла Таала душмандарды жараткан. Бул бар нерсе. Буга да ушундай душмандык кылып, жөөттөр өлтүрөбүз деп, Иса пайгамбар качан алардан ушундай караңгылыкты, ушундай душмандыкты сезе баштаганда, капырлыкты сезе баштаганда, анан Алла субханаху ва таалага эми кандай кылыш керек жараткан Алла Таала вахий түшүрүп турат да. Бакара сүрөсүндө келет, момундай деп айтат. Фаламма ахасса Иса минхумул куфра кала ман ансари илаллах. Сон качан Иса пайгамбар алардан капырлыкты сезип калганда айтты: "Ман ансари илаллах." Алла үчүн мага жардам берүүчүлөр өзү барбы? Ким мага Алла Тааланын дини үчүн жардам берет? Алланын динин жеткиргенге деп. Ошондо қалал хаварiyun нахну ансаруллах. Хаварiyunдар айтты: "Биз Алла Тааланын динине жардам берүүчүлөр бизбиз" деп. Хаварилер канча болсо 12 болчу дейт. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга иман келтирип, иман да дүйнөдөн өткөндөрдү сахабалар деп коет. Иса пайгамбардыкы болсо хавари. Хавари деген сөз бул хавари, хавар деген сөздөн чыккан дейт. Актык мааниде берет экен да, ак. Истилахи шариятта мааниде Иса пайгамбардын мухлистери, шакирттери деген сөз. Ана мындай деп дагы айтат, алардын жүрөктөрү ак эле, таптаза эле, же болсо кээ бирлер айтат, алардын кийимдери ак эле дейт. Кандай болсун дагы, кийимдери болсун ак болсун, же болбосо ички дүйнөсү ак болсун, бул ошо Иса пайгамбардын чыныгы алып келген Алла Тааланын тарабынан динине иман келтирип ага жардам бере турган мухлистер бар эле, ошолорду хавари деп коет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айткан, ар бир үммөттүн өзүнө ар бир пайгамбарда хавари болот деген. Менин хавариим Зубайр радhiyallahu анху айткан. Зубайр деп. Кандай болбосун бир өзгөчө жардам берген, өзгөчө мухлисти айта. Кээ бирлер мутлак жардам берүүчүлөрдү айтат экен. Кыскасы айтканда, алардан ушундай сезип калганда, андан кийин Иса пайгамбар жардамчы издей баштады дагы айтты. Ким мага Алланын дини үчүн жардам берет дегенде, хаварiyunдар биз Алланын динине жардам бере тургандар. Аманна биллахи, биз Аллага иман келтирдик. Вашхад, сиз күбө болуп коюңуз. Би анна муслимун, биз баш ийүүчүлөрдөнбүз. Биз моюн сунуучуларданбыз. Мына эми христиандар, хаварийлер, муслимун, биз мусулмандарбыз деп атат. Мусулман деген тууган ушундай түшүнгүлө. Мусулман деген Адам алейхиссаламдан бүгүнкү күнгө чейин келген бардык пайгамбарлар мусулман болгон. Ошон үчүн Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Ибрахим пайгамбар бардыгы айтышат эле: "Мен эң алгачкы мусулмандарданмын. Мен эң алгач. Ан аввалул муслимин, аввалул муслимин."
Бул деген эң алгачкы мен баш ийүүчүмүн, Аллага моюн сунуучумун. Чыныгы мааниси мусулман деген Аллага өзүн тапшырган, баш отун бардыгын баш ийген, моюн сунгандын аты ислам деп коет. Кийин истилахи ислам деп ислам динге өзгөчө болуп калды. Атак негизги жалпы мааниси ушундай. Кандай болбосун, алар дуа кылып айтышты: Роббана аманна бима анзалта. О Роббубуз, биз иман келтирдик сен түшүргөн нерсеге, ваттабаандар расула, жана ээрчидик пайгамбардын артынан, мында чек Иса пайгамбардын артынан, фактубна ма шахидин, ошондуктан бизди жазып койгон, акыйкатка күбө берүүчүлөрдөн деп жазып койгон. Акыйкатка күбө берүүчүлөрдөн деп бизди не кылып койгон? Жазып койгон. Ва макару ва макараллах валлаху хайрул макирин. Кийин жөөттөр еврейлер Иса пайгамбарды өлтүрүп асканга, алар өзүнчө айла амалды кыла башташты булар. Куйтулук, куулук кыла башташты. Кантели, кантип өлтүрөлү. Падыша да өкүм берген. Булар эми ошонун аркасынан түшүп, кыскасы Иса пайгамбарды өлтүргөнгө киришти. Ва макаралла, Алла Таала, субханалла, өзүнүн Алла субханалла, бул макр деген сөз туган жөн эле куулук эмес, бул тадбир хафия деп коет. Ушундай бир жашыруун иш алып баруу деген сөз да. Кээде ушу жашыруун иш алып баруу жаман максатта болот, кээде жашыруун иш алып баруу жакшы максатта болот, жакшылык үчүн болот. Жөөттөр жашыруун иш алып барып атты. Алар күнөө жаман иш үчүн, Алла субханаху ва таала жашыруун иш алып барып койду жакшы иш үчүн. Валлаху хайрул макирин, Алла Таала эң мыктысы. Алар ойлойт Алла Тааланы алдайбыз деп. Алла Таала устазан. Алла субханаху ва таала алданбайт. Ушундай чебер, ушундай оңунан чыгарат. Алар ойлоду буну өлтүрүп неме кылабыз деп. Идқал Аллаху я Иса. Алла Таала мындай деп айтты: Иса, Исага. Инни мутаваффика. Мен сени толук өзүмө көтөрүп алып чыгам. Ва рафиука илейя, өзүмө көтөрүп алып чыгам. Толук алам, кабза кылам. Ва рафиука илейя, жана өзүмө көтөрүп алып чыгам. Ва мутаххирука миналлазина кафару, жана мен сени тазалоочумун капырлык кылгандардан. Жана ва жаилул ладина табаука фаука ладина кафару иля яумил кияма, жана сен артыңдан ээрчигендердичи кыямат күнгө чейин аларды мен үстөмдө кылам. Стумма илейя маржиукум, силер кийин баарыңар мага кайтып келесиңер. Фа ахкум байнакум фима кунтум фихи тахталифун, жана соң мен ошондо силердин ортоңордо талаш тартышып аткан маселеңер тууралуу чечим чыгарамын деди да. Бул жерде туугандар өтө бир маанилүү маселе бар. Dünyada ушул сөз bir söz, mutavaffika деген. Ушу сөздүн маанисин Кадиянилер айтат. Гулам Ахмад Кадияни, Мирза Кадияни уксаңар керек. Ахмадилер. Иса пайгамбарды өлгөн деп айтат. Еврейлердин бир тобу алар дагы айтат, Иса пайгамбар өлгөн, биз аны асып өлтүргөнбүз, кийин көмүп койгонбуз дейт. Ошолорго дагы христиандардын бир топтору ишенип, күмөндөп, ооба Иса пайгамбарды булар өлтүргөн, андан кийин аскан, анан кийин Иса пайгамбар кайра тирилип асманга чыгып кетип калган дейт. Кур'анда Алла Таала айтып атат, алардын бардыгы ката, андай эмес. Mutavaffika деген мааниси эки мааниде келет. Толук алуу деген маани. Толук алуу. Же болбосо өлүм берүү деген да маанисинде бар. Бунун мааниси бу жерде мынандай. Алла айтып аткан: "Эй Иса, мен сага өлүм берүүчүмүн. Сен табигый өлүм менен өлөсүң, киши колду болуп өлбөйсүң. Бирок азыр эмес. Ва рафиука илейя, мен сени асманга көтөрүп кетем тирүүле. Дагы бир мужиза катары кыямат күнгө чейин жиберемин. Сен жөөттөрдүн колунда, мен сени эч качан таштап койбойм, чтоб сени өлтүргөнгө. Андай эмес. Киши колду болуп өлбөйсүң. Алар асып кое турган распятие. Андай болбойт. Мен сени көтөрүп кетемин. Кийин келесиң бу дүйнөгө. Даджалды өлтүрөсүн.
adilеттүүлүктү тургузасың. Учуру келет, табигый өлүм беремен сага. Hadisтерде толтура Kur'an жана hadis mutawatирlerden bir icma биздин акыйдабыз ахлу сүннет вал жамааттын акыйдасы боюнча туугандар İsa пайгамбар ал тирүү, жөөттөр өлтүргөн эмес, христиандар айтмакчы өлтүрүп кайра тирилген эмес, Алла Таала өлтүрбөй көтөрүп алып кетип калган. Алар болсо Алла субхана ва таала Кур'ан аз келет, аз айтабыз аны кандай болгон экен. Бул чоң ишеним, чоң акыйда. Анан бизден дагы ушул өзүн мусулманмын деп, анан чыны мусулман эмес, алдангандар дагы ошол Кадиянилерге окшогон, Ахмадилер окшогондор дагы ушинтип Иса пайгамбар өлгөн дегенге ишеним айтат. Ушул жөндө азыр мен силерге бир аз маселе айтып берейин. Мутаваффиканын мааниси боюнча. Демек Алла Таала айтып атат, Иса сен кыжалат болбо. Жөөттөр өлтүрөбүз артына түшүп калган. Шек күмөнсүз мен сени өз убагыңда табигый өлүм беремин мен сага. Инни мутаваффиканын мааниси биздин уламалар, ахли сүннет вал жамаат уламалар экөөнү тең которгон. Толук алып кетип калам. Толук алам сени. Толук. Денең менен рух менен. Жөн руханий менен кетип калып, денең жерде андай эмес, толук. Иса пайгамбар денеси менен, руху менен асманда. Келет ал кыямат күнгө жакыныраак. Чоң белгилеринин бири. Бул маани. Экинчиси өлүм бере турган мааниде, бирок азыр мен сени өлтүрүп койдум деген мааниде эмес. Ал мен сага өлүм берүүчүмүн. Толук өлүм берүүчүмүн, бирок мына жөөттөр айтып аткандай алардын колунда киши колду болуп өлбөйсүн. Табигый жөнөкөй өлүм менен эле өлөсүн деген мааниде. Да. Качан ал тагдырында келе турган болсо, ошондо болот ал. Албетте душмандардын колунан сен алардын колунан өлтүрүлүүдөн сен саксың деген сөз. Ушул учурда мен сени жогорку ааламга алып кетем, көтөрүп алып кетем. Жана сага жала жапкандардан сени тазалаймын деп атат. Сага баш ийбен. Ал эми сен айтканыңды аткаргандар аларды мен үстөмдү кылам деп атат. Кыямат күнгө чейин деп. Макулбу, кийин барыңар мен алдымда келесиңер, барзакта, дүйнөдө, соң кыямат күнү силер тартышкан маселелер тууралуу мен өзүм чечим чыгарам деген мааниде. Эми келгиле буяка. Жөөттөр Иса пайгамбарга каршы түрдүү программалары, түрдүү проекттери, ар кандайларды баштап падышага чейин кулагына куя берип, мулхид, Тауратты өзгөрткөндү каалаган адам, буну өлтүрбөсөк болбойт деп, анан ошол учурда падышасы кармаганга буйрук берет буну. Тафсир Усманийде ушундай деп келет. Мутаваффикат бул мутаваффа вафюн деген мааниде келет. Ошон үчүн айтып коет туфия. Туфия деген өлдү деген сөз. Мата деп коет бул эле, бирок арабтарда дагы пананча ибни фулан yosa фулан туфия деп коет. Ал өлдү деген сөз да, туфия. Вафа дегени демек ол толук алганда, демек инсандын дагы ырыскысын толук жеп бүткөндөн кийин бүттү, эми алып кетет. Ошондуктан араб тилинде толук алуу, вафа, ифа, истифа деген маанилер ушундай келет экен да. Таваффанын асли негизги маани дагы толук алуу. Бу араб китебинде бардыгында булар ушинтип айтылат. Анткени өлүмдүн учурунда инсан өзүнүн ажалындагы жазылган нерсенин толук ала алат. Алла Таала анын рухун толук көтөрүп кетет. Ошон үчүн таваффа деп айтылат. Инни мутаваффика деген мааниси мен толук аламын дегени. Бул жерден аз мен силерге айттым. Алдын артын тагдим таахир деп коет. Кур'ан хадисте бундайлар толтура. Имам Рази рахматулла алейх бир канчасын келтирген. Демек бул жерде өзү рафиука илейя, мен сени өзүмө көтөрүп кетемин деди. Көтөрүп кетемин деди. Кыяматка жакын мен сени түшүрүп, сен бул жакта дажжалды өлтүрөсүн, башкалардын бардыгын жакшы адилеттүү Кур'андын өкүмүн сүрөсүн, учуру келет тагдырыңда. Ошондо мен сага толук өлүм беремин деген сөз. Макулбу? Бул жерден адашып албайлы. Аллах бул жерден мынандай кылып уйкуну дагычы, субханалла, уйкуну дагы өзү вообще мындай өлүмдү кинаяда иштетип коет экен таваффа. Уйкуну дагы бир аз неме болгондуктан Кур'ани Каримде буга дагы сөз таваффа деген сөз иштетилген. Аллаху ятаваффал анфус хина маутиха валлати лам тамут фи манамиха деп.
Allahu akbar. Kur'an-ı Kerim'de mınday ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala candardı to'liq özüne alat ölüm uçurunda. Cana kim uxtavat bölbösü alarda dele alat dep atat. Bирок kimdin taqdırında ölüm bolsa oşo boydan эле аны кайтарбайт. Kimdin taqdırında жашоо болсо кайра ага берет Алла Таала. Ошон үчүн уйку дагы ölümdün agası. Uyku ölümdün aga inisi dep aytылып келет. Uyku dagы. Бул дагы мисалы ташбих окшотконго бир мисал да. Tafsir Dur Mansur'da